Москва шаарындагы мекендештер, врач-стоматолог Анарбаев Бексултан сиздерге төмөнкү кызматтарды сунуштайт. Тиш алуу, сапаттуу тиш дарлоо, тиштеги таштарды ультразвук ыкмасы менен тазалоо, металлокерамика жана цирконий материалдары менен тиш салуу, брекет ыкмасы менен тиштерди түздөө, имплант салуу, балдар стоматологиясы жана башка. Толук маалымат +7 916 235 40 23 номеринде. Дареги, метро Заводская 2 выход, улица Автозаводская, дом 6, 3 мүнөт жакындыкта жайгашкан. Беллеге түйүүчү нерсе, тиш алуу жана дарлоо учурунда оорусу жок кызмат көрсөтүү артыкчылыгы бар. Мекенден алыста тиш ооруп кыйналсаңыз, биз сиздерди күтөбүз. Казан аэропорту учкутсуз учактардын чабуулу коркунучунан улам ишин токтотту. Орусиянын Татарстан аймагынын борборундагы Казан эл аралык аэропорту учкутсуз учактардын чабуулу коркунучунан улам каттамдарын токтотту. Бул тууралуу 28 августта орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Росавиация чектөөлөр Москва убактысы боюнча таңкы саат 7де учуулардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн киргизилгенин жана келген каттамдар Самара аэропортуна жөнөтүлгөнүн билдирди. Бул биринчи окуя эмес. Казан аэропорту апрель айында учкутсуз учактардын соккуруу коркунучунан улам ишин токтоткон 4 аэропорттун бири болгон. Кийинчерээк аэропорт коопсуздук үчүн июнь айында убактылуу жабылган. Орус-Украина чек арасынан 900 чакырымдан ашык чыгышта жайгашкан Казан буга чейин украиналык учкутсуз учактардын бутасы болгон. Орусиянын коргоо министрлиги Татарстандын үстүнөн атып түшүрүлгөн учкутсуз учак тууралуу маалымат берген эмес. Булак Супер KG. Садыр Жапаров талкууга алынган майрамдык концерт боюнча комментарий берди. 31 августта өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата Бишкектеги Ала Тоо аянтында кыргыз эстрада жылдыздары жана чет элдик өнөрпоздордун катышуусунда гала концерт өтөрү кабарланган. Ага Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Бостон Тобу жана италиялык кырчы, композитор Ингрид катышары айтылган болчу. Соц тармакта концертке келе турган чет өлкөлүк белгилүү ырчыларды каржылоо маселеси кызуу талкууга алынган. Президент Садыр Жапаров талкууга алынган концерт тууралуу кабар маалымат агенттигине берген кезектеги маегинде сөз кылды. Мага маданият министри ушундай маалымат бергенде мен чынап эле сүйүндүм. Мурда Кыргызстан ким экенин, бул өлкө каякта экенин билбеген чет элдиктер көп болчу. Азыр эми силердин көз карандысыздыгыңарды куттуктап, эли журтуңарга концерт тартуулап кетели дегендерди кубануу менен тосуп албайлыбы, деди өлкө башчысы. Ошондой эле Жапаров чет өлкөлүк ырчыларга гонорар төлөнбөй турганын белгилеген. Гонорар албай эле келип кетебиз дешкен экен. Кудай жалгасын дедим. Албетте жата турган жерин, тамак ашын камсыз кылып беребиз. Биз меймандос калкпыз, дейт ал. Мындан тышкары мамлекет башчысы келе жаткан жылы майрамда дүйнөлүк державалардын президенттери келери күтүлүп жатканын сөз кылган. Бул маселени акылы тайкы алысты көрө албаган саясатчылар көтөрүп жатат. Аларды зомбилери ээрчип жатат. Эсиңердеби, бизди эч ким тааныбайт, өлкөбүзгө эч ким келбей коет дегендер болгон. Азыр таанымак турсун, Кыргызстан менен бардык өлкөлөр эсептеше баштады. Келе жаткан жылы дүйнөлүк державалардын президенттери келери күтүлүп жатат. Мурда чынап эле керек болсо кошуна өлкөлөр теңине алчу эмес. Азыр Кудайга шүгүрбүз. Ошондуктан анча-мынча бузукуларга көңүл бурбагыла. Ким укусу келбесе укпай эле койсун. Эч кимди зордобойбуз, деген мамлекет башчысы. Булак Супер KG. Бишкекте бейтапканалардын биринде эркек киши аутизм менен ооруган баланы уруп жиберди. Бишкектеги бейтапканалардын биринде кезекте турган эркек киши аутизм менен ооруган баланы чаап жиберди. Бул окуя видео байкоого түшүп калган. Видеодо баланын эжеси ордунан тура калып болушканын көрүүгө болот. Баланы чаап жиберген адам сумкасынын кулпусуна тийгенин айткан. Окуяга байланыштуу баланын эжеси милицияга кайрылган. Учурда тергөөгө чейинки иштер башталды. Израиль армиясынын чабуулунан кеминде 11 палестиналык набыт болду. Израиль армиясы басып алган Батыш Шериянын түндүгүндө 28 августта таңга маал жүргүзүлгөн рейдде 11 палестиналыкты өлтүрдү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Палестинанын саламаттык сактоо министрлигинен берилген кыскача билдирүүдө Израиль армиясынын баскынчылык аракеттеринен Женин шаарында 6, Туваста дагы 5 кишинин каза болгону белгиленди. Израиль армиясы Батыш Шериянын түндүгүндөгү Женин, Тувас жана Туль-Карем сыяктуу бир катар аймактарда аскердик рейдтерди
аракетти жүргүзүп жатканын ырастады. Палестиналык топтор, анын ичинде Хамас да өзүнчө билдирүүлөрүндө алардын согушкерлери Женин жана Тулкамеремде израилдик аскерлер менен кагылышканын билдирди. Палестинанын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Батыш Шерияда былтыр 7 октябрдан бери кеминде 662 палестиналык каза тапты жана Израиль армиясынын атколоосунан 5400гө жакын киши жаракат алды. Зеленский Украинада өндүрүлгөн алгачкы баллистикалык ракета сыноодон өткөрүлгөнүн билдирди. Президент Владимир Зеленский Украинада өндүрүлүп чыгарылган алгачкы баллистикалык ракета сыноодон өткөрүлгөнүн билдирди. Бул тууралуу ал 27 августта Киевде өткөрүлгөн маалымат жыйынында билдирди. Азырынча бул сыноонун чоо жайы белгисиз. Украина ошондой эле кыска аралыкка соккура алчу Хрим-2 баллистикалык ракетасын өндүрүүнүн үстүнөн иштеп жатканы малгум болду. 25 августта Зеленский украиндердин Поляница деген ракетасы бардыгын ырастаган. Украина президенти аны согуш куралдарынын жаңы үлгүсү деп атаган. Киев батыш мамлекеттеринин Орусиянын аймагына сокку уруу үчүн узак аралыктагы ракеталарды колдонууга уруксат сурап келет. Мындай чакырыкты Зеленский 26 августта өлкөсү Орус армиясынын жапырт аба чабуулуна кабылгандан кийин дагы бир ирет кайталап, батыштагы лидерлерди батыл чечим кабыл алууга чакырды. Зеленский ошондой эле жыйын маалында Киевдин Орусия менен согушту токтотуу планы бар экенин, аны Американын кийинки президенттигине ат салышып жаткан талапкерлер Дональд Трамп менен Камала Харриске бере тургандыгын кошумчалады. Мамлекет башчынын айтымында Украина армиясынын Орусиянын Курск облусундагы аскер амалдары бул пландын пункттарынын бири болуп саналат. Украина армиясынын бөлүктөрү Орусиянын Курск облусуна 6 августта кирип барган. Украина куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Александр Сырскийдин айтымында учурда алар 100 калктуу конушту өз көзөмөлүндө кармап турушат. Президент Зеленский Курск аймагындагы аскердик чаралардын башкы максаты Орусиянын аймагын басып алуу эмес, коопсуздук үчүн өткөл аймак гана түзүү экендигин баса айткан. Орусия Украинанын айрым аймактарын 2014 жылдан бери мыйзамсыз басып алган. Ал эми 2022 жылдын 24 февралынан тартып Орусия эгемен Украинага каршы кеңири өлчөмдөгү согушту жүргүзүп келет. Дүйнөлүк коомчулук Орусиянын бул баскынчыл согушун терең айыптап, расмий Кремлди согушту дароо токтотууга чакырууда. Булак Азаттык. Мунарбек Сейитбек уулуна секундант болгон өзбек машыктыруучусу 2 рет сыйланды. Париждеги Олимпиада оюндарында кыргыз мушкери Мунарбек Сейитбек уулуна секундант болгон коңшу өзбекстандык машыктыруучу Акмал Хасанов Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Муса Жаманбаев менен жолугушту. Бул тууралуу машыктыруучу социалдык тармактагы баракчасына жазды. Бүгүн Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Муса Жаманбаев менен жолугушу болду. Коңшуларыбыз тарабынан чоң көңүл бурулуп жатканын белгилегим келет. Аларга келечекте ийгилик каалап, Олимпиада оюндарында тарыхый күмүш медаль кийинки муунга жол ачат деп ишенем деп жазды ал. 22 августта өзбекстандык машыктыруучу Акмал Хасановго Чыңгыз Айтматов атындагы медаль ыйгарылган. Буга чейин Париж шаарында өтүп жаткан Жайык Олимпиада оюндарынын жарым финалына чыккан Мунарбек Сейитбек уулуна секундант болгон өзбекстандык машыктыруучунун видеосу тараган. Бул видеодон кийин көпчүлүк кыргызстандыктар өзбекстандык машыктыруучуларга ыраазычылык билдиришкен. Булак Супер KG.